Мен ушул кайрылууну бүгүнкү муфтияттын тегерегинде болуп аткан муфтиятка биздин муфтибизге каршы уюштуруп аткан адамдарга кайрылайын деди элем. Биртке сабыр кылып турсаңыздар, апрель айында уламалар кеңеши менен жаңы муфти, уламалар кеңеши жаңы шайланат эле. Мынакей муфтинин аркасынан сөз чыгарып, баргандай жалган жалаларды жаап, уламалар кеңешинде мыйзамсыз отурган төрагасы баш болуп, жана мен муфти болом деп жүргөн Гафуров Султан, Молдо Сабыр Досболуулу, азыркы мыйзамсыз отурган уламалар кеңешинин төрагасы Хабибулла Ажы Кадыр Бердиев, мурунку Бишкек шаарынын казысы Абдулманап Кары, жана бүткүл дүйнөсүнө бизди Кыргызстан мусулмандарын шерменде кылган Рахматулла Эгембердиев, мурунку муфти, Чубак Ажыны ушинтип кетиргенсиздер. Чубак Ажыга да жалган жала жаап кетиргенсиздер. Уят сиздерге. Чубак Ажы да ошол ажылык сапардан акчасынан ажы башчыларды, ар бир ажы башчы 4000-5000 доллардан жеп жүргөн арам акчаларды токтоткон, ошондо да ушундай нааразычылыкты уюштургансыздар. Качан токтотосуздар ушуну? Куранды билесиздер, Курандын ичинде тозок, бейиш барын билесиңер дагы жалган жала менен сүйлөп атасыздар. Азыркы биздин муфти Чубак Ажы кандай алым болгон болсо ошондой алым, дүйнөлүк алым. Чубак Ажы өлгөндө бүтүн кыргыз эмес, дүйнө билген адамдар ыйлады. Ошондой эле көп тилдүү биздин муфтибиз, англис тилинде, орус тилинде, урду тилде, Пакистан, Бангладеш, көп тилдүү алымыбызды силер корголоп атасыңар. Кордоп атасыңар. Жакшы болом десең өлүп көр дейт. Чубак Ажы өлгөндө бүт баарыбыз ыйладык. Же муфти да жакшы болуш үчүн өлүш керекпи? Уяттын кылганыңыздар. Ар бириңердин артыңар баары таза эмес. Башка дин өкүлдөр бизди карап атат. Шермендечилик могул. Жалган жала жапкандан корккула Кудайдан. Алымдар кеңеши. Айлыгыңарды аласыңар 20 000 сомдон. Бирок эчтеке иш кылбайсыңар. Биздин ушул муфти келгенге чейин Борбордук мечиттин дааратканалары кандай акыбалда эле? Ушул муфти келгенге чейин мечит медреселер жетиштүү эмес эле. Өзүнүн дүйнөлүк досторуна сырттан спонсорлор таап канча деген мечит медреселер салды. Ошол медреселерди окуган балдар дүйнөлүк конкурстарда, каарлыкта, аалымдыкта биринчи орундарды ээлеп келатат. Көрө албастыктын да чеги бар. Токтоткула. Эсиңер барда токтоткула. Мен түн уйкум качып кайрылып атам сиздерге. Уят болот момундай. Мен кайдыгер болгум келген жок. Бүткүл угуп аткан мусулмандар сиздерге нааразы. Токтотуп коюңуздар. Чубак Ажы айткандай аалымдардын эти уу болот. Ууланып каласыздар. Чубак Ажыны уулап не болдуңуздар? Кандай акыбалда болдуңуздар? Бирөөнүн айыбын ачып, өзүңөрдүн айыбыңар дүйнө жүзүнө ачылып кетпесин. Эсиңер барда этеңер жапкыла. Уяттын кылган ишиңиздер. Максат Ажынын кылган бир да ишин кыла элексиздер. Максат Ажы канча иш кылды, бирөөңөр да бирөөн кыла элексиңер. Молдо Сабыр, сиз кандай алымсыз? Уят сиз үчүн. Мен сизди жаныңыздан көп жол насаатыңызды уккам. Токтоп калыңыз, аксакал. Аксакал бойдон калыңыз. Уламалар кеңешинде дин илими да болуш керек. Уламалар кеңешинде светтик илими да болуш керек. Силерди бардыңарды ачык шайлаш керек. Апрель айында шайлоо болот экен сиздерде. Дин илимин дагы, светтик илимин дагы, жана таза жүрөгүндө мусулманчылык, жүрөгүндө Кудайдан корку, акыреттен корккан адамдар шайлаңыздар. Уят болот момундай. Жалган жаланы токтотуңуздар. Мен кайдыгер болуп отургум келген жок. Биздин мамлекетке бүгүн тынчтык керек. Азыркы жаңы шайланган президентке да тынчтык керек. Дин чөйрөсү тынч болсо мамлекет тынч болот. Силерди карап түздөлөт элдин бардыгы. Но жалган жала жаап атканыңыздар уят сиздер үчүн.